Жаңыдан асфальт төшөлүп, тротуарлар дагы курулуп калыптыр. Амансыздар бардактуу тез кабардын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз сиздерге Айтылуу Ош шаарындагы Ак Тилек кичи районунан сатыла турган кошумча курулуштары, бак-дарактары бар 5 сотук жер тилкесин шашылыш түрдө сатыла тургандыгын маалымдайбыз достор. Ак Тилек кичи районунан жер издегендер бар беле? Анда бул видеону аягына чейин күзөтүп барыңыздар жана ошондо жер издеген тааныштарыңыздарга, досторуңуздарга бул видеону максималдуу түрдө жөнөтүп бөлүшүп коюңуздар. Эми бул кайсыл жерде дареги кандай дей турган болсоңуздар, мен анда дарегин айтайын. Жанагы сатыла турган үйгө келүү жолдорун дал ушул жерден сиздерге түшүндүрөйүн. Эгер сиздер мына Ноокат Баткен тараптан Ошко кирип келе жатканда жапалактан өтүп эле Ак Тилек айлампасына бир 300 метр жетпей дал ушул жерде светофор бар, жакшы билесиздер. Ушул светофордон сиздер оң тарапка бурулуп ичкери кирип бара бересиздер. Жолон Мамытовдун эстелиги дагы туруп калды. Ушунан түз эле 200 метр ичкери кирип барсаңыздар, жанагы сатыла турган үйүбүз жолдун оң тарабында жайгашкан. Эмпа заправкасынан арттагы жол менен дагы келсеңиздер болот. Эки жол аркылуучу. Жүрүңүздөр эми жеринен ысык маалыматтарды берели. Үй буюрса 38 катар номериндеги негизи 10 сотук экен. Жарымын сатып атат да. 5 сотук буюрса сиздерге насип кылган болсун. Чек араңыздар. Мына ушул жерден болуп калат. Мына фундаментти көрүп турасыздар. Мындан түз тиги тарапка чейин кетет. Документтери так. Сразу сиздерге өткөрүп берилет. Эми баасын айтайынбы? Баасы $120,000. Бир аз кеми болот. Сүйлөшүү жолдору каралат. Эсин номер экран астында камтылуу. Анан эми сиздерге ушу бак-дарактары боюнча айта турган болсок, алмасы бар, анары бар, чоң өрүгү бар, мына ушундай алмуруту бар экен. Бул жагы гүл зонасы, жашыл зонасы, суулар чыккан могу жерден. Шабдалысы бар экен. Айтор бүт ушу мөмө берүүчү дарактардын баардык түрлөрү эгилиптир да. Мына жерге эми өзүңүздөр каалагандай помидор, болгарский, мына ушундай жер жемиштерди, жашылчаларды эксеңиздер болот. Бакчасы кенен экен. Бул жагында анжири бар, чоң жаңгагы бар, айтор. Сонун жашыл зона даяр экен да. Анан ушул жердин бул тарабында курулуштары бар, бассейни бар, банясы бар. Дагы бир кошумча курулуш гараждары бар. Эми сиздерге бир четинен тааныштырып өтөйүн. Жүрүңүздөр. Биринчи кабатта, бул тарапта киргизип көрсөтүп кое берели эми. Бул жагы гараж, чоң унаа болобу, кичине унаа болобу, айтор бүт бардыгы батат. Сырттан кирүүчү дарбазасы дагы орун алган. Мунун үстү мурда бильярдкана болгон экен. Аны эми каалагандай кылып өзүңүздөр иштетип, оңдоп түзөөдөн өткөрүп алсаңыздар болот. Тепкич аркылуу чыгып баратабыз буюрса. Ана панорамный терезе камтылган. Бул жака кирип келе бересиздер. Өзүнчө бир чоң зал. Балким оңдоп түзөөдөн өткөрүп, конок бөлмөсү кылып койсоңуздар дагы болот. Бул жакта дагы өзүнчө бир бөлмө кылсаңыздар болот. Айтор ошол мурда бильярд клубка ылайыкташтырылган бир бөлмө болгон экен. Бильярдкачы. Бул жагында баня бар ылдыйда. Банянын бочкасы бул жерде. Чоңдугун көрдүңүздөр. Кенен ушу сиздерге жетет экен. Ошол. Эми бул жерде көпчүлүк учурда үй ээлери болбой калыптыр. Ошол себептүү сатып атат. Бир мындай жакшы муктаж адамдарга Ак Тилектен жер насип кылсын деп. Эгер бул жерде үйдөрдү, мына курулуштарды бузуп кайрадан жаңыдан салам дей турган болсоңуздар, мен ойлойм материалдары нормальный эле кенен сиздерге жетет. Банясы, бул жакта кийим кечеңиздерди алмаштырасыздар. Бул парканасы. Андан ары өтүп келе турган болсоңуздар, бул банянын эң бир маңыздуу, эң бир кызыгы пар менен эле бассейн достор. Бассейн. Бул жакта болсо жуунуп, таранып, каранып, айтор жеңилдеп чыга бересиздер. Жакшы, кафелденген. Эми туура бул мурда, мындан бир 20-25 жыл мурда курулган экен. Азыр эми оңдоп түзөөдөн өткөрсөңүздөр болот. Бирок сапаттуу курулган. Бул жакта жакшылыктарыңыздарга кызмат кыла турган үй чочок, чакан гана ашкана эмелектери жакшылыктарга буюрса кызмат кыла берсин. Андан ары бул жагына келе турган болсоңуздар, сөөрү тапчан, ушул жерден чай ичип дегендей, каалагандай ошо сый көрүп, конок келсе дагы ушул жерден сыйлап дегендей. Астында болсо подвалы бар, подвал дагы жапжакшына, азыр эми свет жок. Негизи эле Ак Тилек кичи районунда свет жок экен, кирип тартып бере албайбыз. Эки кабаттан турган жыгач терезелери бар экен мына. Сонун асты пол.
Жакшы. Мынулар деле сиздердин пайдаңыздар да. Жашыл зона менен тосулган буюрса өрүктөр бар экен. Бул жакта мына чакан навес, тандыркана, мындан жаап жегенге жакшы шарттар түзүлгөн. А бул болсо сырткы ажатканасы. Ошол эми туугандар, эмне дейбиз? Сиздерге насип кылган болсун. Кимде ким ушундай Ак Тилек кичи районунан жолго жакын жерден жакшы бир жер издеп аткан болсоңуздар, анда сиздерге эле буйрусун. $120.000 бул айтылыш баасы кеми болот, варианттар каралат. Жакшы бир сунушуңуздар болсо, чалып байланышсаңыздар болот. Документтер так. Суу, свет келген, канализация бар, интернет кабелдери, түнкү жарыктандыруулар орун алган. Мечит, мектеп, бала бакчаларга бүт бардыгына жакын. Айтор келесиз, жашайсыз. Ассаламу алейкум. Чалыңыздар.